Саламатсыздарбы. Эмесе Ошондо программасы. Акыркы мезгилде коронавирус чыккандардын саны күн сайын 100дөп өсө баштады. Жалпы сан 3,5 миңден ашты, каза тапкандар 41 адам. Вируска чалдыккандардын ичинен 600га жакын киши медиктер, бул 17%дын тегерегинде. Өлкө жана Бишкек бийлиги кайрадан карантин чараларын көрүүнү ойлоно баштады. Анткени калктын кеңири катмары талапталган эрежелерди карманбайт. Испаниянын Уэска провинциясында жаңы эле токтогон карантин кайрадан киргизилди. Анткени ордун жаңы очоктору пайда болгон. Германиянын түндүк Рейн-Вестфалия аймагындагы ири эт комбинатта кыска убакыт ичинде 1,5 миң адамга вирус чукканы аныкталды. Бардык ол Германияда вируска 200 миң адам кабылган. Испанияда 250 миң. Биринчи орунда болсо АКШ 2 миллион 300 миң киши. Бразилияда 1 миллиондон ашык адамга жуккан. Каза болгондордун саны боюнча дагы биринчи орунда АКШ менен Бразилия 120 жана 50 миң киши. Германияда ковидтен 9 миң адам каза тапкан жана өлкө бийлиги пандемиянын экинчи толкунун болтурбаш үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Аны менен катар немис жетекчилиги өз өлкөсүндө гана эмес, бүткүл Европанын экономикасын жандантууну пландаштырып жатат. Европадагы эң негизги маселе азыр жаңы күчтүү социалдык экономикалык өнүгүүгө жетишүүгө шарт түзүү. Биринчи жылдан тартып Германия Евробиримдикке төрагалык кыла баштаганда биздин негизги максат ушул иш болот. Биздин уран кайрадан Европаны күчтүү кылалы деген сөздөр болот. Биз жаңыланууну каалайбыз. Максатка жетүү үчүн бардык аракетти көрөбүз жана жапа чеккен бир да европалык мамлекет жардамсыз калбайт. Алдыңкы европалык мамлекеттерде жаңы коронавируска каршы вакцина ойлоп табуу иштери да кызуу жүрүүдө. Европада жалпы планета калкынын 7% жашайт, бирок илимге жасалган жалпы инвестициялардын 20% Европага туура келет. Май айында Евробиримдик жаңы вакцина чыгаруу иштерине 1 миллиард евро жумшай турганын билдирди. Бизде эки негизги маселе. Биринчиси илимий изилдөөлөргө инвестиция салууну улантуу. Анткени тиги же бул маселени чечип, экономика менен коомдун өнүгүшү үчүн илим канчалык маанилүү экенин пандемия ачык көрсөттү. Экинчи маселе кызматташуу жана ар башка иштерде бири-бирине айкалыштыруу. Вирус чек араларды тааныбайт. Ошондуктан өтө кеңири эл аралык кызматташуу керек. Иштер бири-бирине жолтоо болбой, жардамдашууга тийиш. Евробиримдик каржылаган изилдөөлөр бүткүл дүйнөгө пайдалуу. Бирок өнүккөн Европада дагы пандемиянын экинчи толкуну башталып бараткандай. Эксперттердин пикиринде Испания же Германиянын ишканаларында Евробиримдин сыртынан келип иштеген эмгек мигранттары көп. Бирок жалпысынан европалыктар маселе канчалык оор жана терең экенин түшүнүп, бийликке жардам берип, эрежелерди карманууга аракеттенет. Албетте, бул психологиялык жактан өтө кыйын. Бирок эл маселени жана түзүлгөн абалды жакшы түшүнө баштады. Өз аракет менен тартип канчалык маанилүү экенин. Кыргызстанда болсо катуу тартип эрежелери салтка айланып элдин канына кирген эмес. Бирок бул илгерки менталитет маселесине азыр техникалык жана уюштуруучу жетишпестиктер кошулганда абал ого бетер татаалдашууда. Ал тууралуу бүгүн каржы министри Бактыгүл Жээнбаева айтып, өлкөнүн экономика менен финансылык системасы башынан аягына чейин кайра түзүлүүгө муктаж экен деп билдирди. Анткени өлкөдө жакшы өнүккөн жарандык секторда бар. Алар 20-30 жылдан бери өкмөттөн бир тыйын сурабай, эл аралык уюмдардан грант алып, өздөрүн өзү багып, мамлекетке да жардамы тийип келет. Акыркы күндөрү болсо башкалар дал ушул жарандык коом үчүн чыдагыч шарт жаратып, кошумча отчет жаздырып, интернетти бийлик көзөмөлүнө алуу аракеттери менен байланышкан эки мыйзам долбоорун өткөрүп жатат. Өзүм да жебейм, башкага да бербейм дегендей. Ошондо саламат калыңыздар.